кезде бүгүнкү каарманыбыздын ырдаган мукам добушун радиодон чоңдор гана эмес тестер бала биз дагы кулак түрүп угуп калар элек. Кийинчерээк телевизор, газет беттеринен өң келбетин, жарашыктуу чач жасалгасын, концерттик кийимин көрүп суктанып, анын чыгармачылыгы аркылуу бийик профессионалдуу өнөргө болгон мамилебиз кыйла өзгөргөн эле. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин ээси Дарика Жалгасынова болмокчу. Дарика эже Талас облусунун азыркы Кара Буура районуна караштуу Чолпонбой айылында 1941 жылы төрөлүп, балалыгы улуу ата мекендик согуштун учурундагы катаал мезгилге туш келиптир. Менин атам менен энем булардын дагы өмүр баяны өтө аянычтуу, бир чети өтө кызык, бир чети жомоктой. Менин атам менин апамдын кайниси болгон. 9 жаш атам кичүү болгон экен апаман. Анан мурдагы чыккан күйөөсүнөн бир эжекем бар. Ал киши көбүрөөк улуу болсо керек. Анан ушу кайтыш болгондон кийин баягы кайниси каралап, тигинтип, мынтип, кирип чыгып жүрүп, анан баягы көңүл жакын болуп, иши кылып, ортосунда жакшы абдан мындай жаш да булар. Ушундай мамиле болгондон кийин үйлөнүп алыптыр. Согуш чыгып калат. Ага чейин атамды бияктагы Чүй каналы казып атат деп бул жака алып кетет экен. Бир жыл баа Чүй каналын калып, антип анан кайта айылга келгенден кийин согушка деп армияга, значит, бир жылдан 42 жылы кетет да. Ошо ойдон келген жок. Анан бечара апам ушунчалык таза, ушунчалык жакшы сүйгөн экен, урматтап 95ке чыгып кайтыш болду. Ошого чейин эле күтүп жүрчү келет деп. Келбей калды деп деле кара кагаз келген, ага деле ишенч эмес. Себеби ошондойлор болгон экен да. Дариканын атасы Артыкбай менен согушка бирге аттанган анын бир туугандары Шаршен, Шейрендер кийин кайтып келишет. А бирок согуш талаасында түбөлүк калган атасынын эч бир сүрөтү да калбаптыр. Ошо апамдын аркасында, апам аркылуу атамдын образын түзүп алгам да. Атам абдан шайыр киши болгон экен өзү. Шайыр, ырдайт экен. Анан өзү колу жөндөмү абдан. Атам согушка кетип ошо ойдон келген жок. Анан баягы улуу Алымкул атадан бир кыз калганда, апамдын биринчи, анан аты Гүлшайым менен Күкүн деп койчубуз, Күкүн эжем. Экөөсүнүн ортобузда 11 жаш. Эмне себептен эжеме токтолдум? Менин кийин ушу кичинекей кезимен мага көп нерселерди айтып, жомокторду айтып, Пушкинди айтып, мынау
илгерки жана отеллордо жомок кылып айтыштым эле. Ошонун баары мына жеримде калып калган да таң калыштым. Падыша Салтан тууралуу жомок. Ошол жомогу чын болду. Мен жатып алып анан ошо эжем да акылдуу экен деп койдум. Жомок айтканда да ушундук айтчу. Ушу бир падыша болуптур дейт да, анан ошо айтып бир ак куу кыз болот экен деп ошондон баштайт. Мындай бүтүндөй эле айтпайт ошол жеринен. Ал ак куу кыздын дейт чачы узун болот экен дейт. Өзү абдан сулуу болот экен, чачынын алдынан ай чыгып турат экен, маңдайына күн чыгып турат экен, ак куу болуп сууга сүзүп кетет экен дейт. Анан кийин анынан алтындан шаар болот экен. Ичинде тыйын чычкандар каухарды мынтип чачканда тим эле алтын немелердин баары чачылып, анан тыйын чычкандын баары ырдайт экен. Жана ак куу кыздын аты Дарика болот экен. Анан ырдайт экен жанагылар менен кошулуп дейт. Анан кийин ичимай десем мен өзүмчө ошо ак куу болуп атам да, ошо жатып алып. Анан таң калыштуусу кийин карап турсам, ошол оюм мен консерваторияда болгондо бизде жана Римский-Корсаковдун ошол операсы бар. Жанагы Падыша Салтан тууралуу жок. Ошондо ак куу бар да, ошонун экзаменде ошонун ариясын ырдап атпаймынбы, ак куунун ариясын. Ошо айылда мектепте окуп жүргөндө деле мен эсиме келет бир жакшы нерсе. 4-класска келдим. Анан ошо айылга артисттер келип калчу да, мен ошондо биринчи жолу көргөм. Памятим абдан жакшы экен, мындай эс тутумумда. Анвар Куттубаева эжеке келген. Ошол убактарда мен 4-класс окуп жүргөн мезгил ошо 53-жылдар бекен ушундай да. Анан ошондо ырдаган эжеке келип, жанагы өзбектин бир ыры бар, Айжан деген, жана башкинам агырыйды деп өзү чоң эле аял да. Анан тим эле жаш баладай үнү бар экен, укмуштай ошону үйрөнүп алгам. Анан ошону ырдап жүрчүмүн мектепте. Анан бир күнү мектепке биздин айылга Раззаков келет экен, ошо Киров районунан депутаттыкка шайлайбыз деп калды. Мына эле биздин Раззаков, Искак Раззакович. Анан жаш жигит мезгил экен ошондо. Анан бизди концерт даярдагыла деп калды. Айтып калды, бул өзү тиги кичине өзбек чалышкыч экен. Ошого өзбекче ыр болсо туура болот деп. Анан ошо мен кичинекейим да эми ошо 4-класска 4-класста канча жашта болот. Ырдан алдына келип алып, тим эле азыр эстесем күлкүм келет. Чачым майдалап өрүнгөн, башында топу деле жок да. Анан өзбекче ак көйнөк менен келип алып, тим эле бийлеп мынтип. Анан ой, бул жакшы кыз турбайбы, бул артист болот экенсиң сен деп. Бергелчи бери деп мен чачыман сылап, маңдайыман өп койду. Раззаков. Апам бечара мага сонун эжем да ырларды үйрөтүп коет да. Ушинтип көп ырдай берсең, тилегиңди берет, атаң согуштан келип калат деп. Анан мен ошол 13 жаштарда ошо ырдасам, ошол жерде отурган кемпирлер ыйлап багыштарын. Алардын да балдары, күйөөлөрү, туугандары кеткен да согушка. Ушундай ыйлап. А мен анчалык ичимен ага түшүнүп ырдап аткан жокмун, ырдап атам. Жөн ырдасам келет экен деп. Ал ырларым мындай эле да. Көчөгө чыгып карасам, көгөрүп талдар көрүнөт. Мен атамды эстесем, көзүмдөн жашым төгүлөт. Сарала чымчык болоюн, сайрап бир талга коноюн. Аскерде жүргөн атамдын садагасы болоюн деп. Чычырканак торгойсуң, чымындай жанды коргойсуң. Арам өлгөн фашисттер атама тийсең оңбойсуң.
поезд келет шаркылдап, айнектери жаркылдап, атам келет шөкүлдү, оң көзүм тартам балкылдап деп. Анан ушундай ырларда тим эле эмеңе сөөгүңө жете турган. Анан багы бечара кемпирлер, аялдар отуруп тамектесип отурат, ыйлап отурат, көздөрүнөн жашы. А мен ушинтип уурдай берем. Мындан да көп ырларым ушундай тим эле үйрөнүп алгам. Анан эшиктин алдында да мындай бир чарпая бар, ошонун үстүнө чыгып алып, кыйкырып ырдачумун. Ошентип 7-чини бүттүм. Анан кийин мен подругам бар, жакшы кыз болчу. Анын атасы ошол Күркүрөөдөгү Абжалбек деген мектептин завучу, директору да болуп турган ушундай киши болчу. Ошонун кызы, менин жолдош кызым, подругам Базылдакан деген жакшы, дайыма бирге ойноп, бирге чоңоюп, 1-класстан бирге окудук. Анан ошо окууну бүтүп, күз убагы, сентябрь жакындап калган убак, бир малда Базылдакан чуркап келди мага, сүйүнүп тим эле. Карачы, менин колумда карачы, мен грамота алып келдим. Бүт сабактан 5 койгон грамота. Анан тиги эртең мени тиги байкем, анын тиги байкеси бар, Бишкекте Фрунзе убакта, Фрунзеде окуган байкеси бар, окуйт. Ошол мени алып барып туруп, медучилищеге тапшырам. Ушундай документи бар кишилерди бүт 5 менен окуган экзаменсиз алат экен, окуйм деп сүйүнүп келди. Анан мен туруп калдым, босоруп. Анан мен эмне кылам? Бул кетет, окуйт. Мен эмне күйөөгө тием? Кандай болот менин өмүрүм? Деп ошо жерден эле чуркадым мектепке. Барсам, Абилдаев Эралкан деген өзү кичине казак киши. Биздин директор болчу мектептин. Отуруп, кагазын жазып отурган экен. Саламатсызбы, кайда эле кирип бардым, мамт эле. Анан эмне болуп кетти? Эмне? Эмне терлеп чуркап келип, тынччылыкпы? Агай, тынччылык, мен тиги окууга барайын деп атам. Сөздүн баш аягын деле билбейм. Анан барсаң жакшы, эмне келдиң? Документ алып кетейин деп келдиңби дедим. Ооба дедим. Анан бир аз туруп турган, агай, мен документке келдим, бирок медучилищеге барайын дедим. Анан ошол жерде эгерде отлично окуп келген болсоң, экзамен албайт экен. Анан ошого кирейин дедим. Мага бүт сабагыман 5 коюп, анан грамота берсеңиз деп келдим дебейинби? Анан десем эле киши өзүнөн туруп, кичине күлкүсү келип, нары бери басып, айланайын кызым, сен 5ке окубасаң, мен кантип сага баарын 5 коюп, андагы грамота берем? Болбойт да андай. Десе эле мен жаман болуп кеттим да. Агай, кантип берем дейсиз? Базылдаканга кантип бердиңиз? Дал ошондой кылып бериңиз дедим. Мен да шундук экем, азыр ойлоп көрсөм. Менин атам жок. Энем каттанбайт. Мен окугум келет, окуйм. Ким окутат мени? Ошак өтүп кетсем эле окуйм дегенде эле жаш кетти, момундай. Сүйлөй албай, тим эле момутуп калдым. Агайымдын көзүнөн жаш келди. Ада ыйлады. Мени карап турат. Ыйлаба деди. Токто. Ыйлабайм, ыйлаба. Берем деди. Ой, ошону алиге чейин мен эстесем, ушундай жүрөгүм ооруйт. Кандай адамдар? Ыйлаба деп отура калып, көзүнөн жашын сүртүп, толтуруп, грамотасын толтуруп, мага да 5ти коюп, мынтип гестке ороп, эки жагынан колума карматып, чачыма сылап, ыйлабагын. Сен окуйсуң, сен жакшы кыз болосуң. Бара кой, ыйлабагының деп чуркаган бойдон келдим. Көзүм жашын арча-арча алып. Ошентип эки курбу Жамбылдан поездге түшүп Фрунзеге келишет. Бирок экөөнүн көксөгөн ой кыялы ишке ашпай, кайрадан окуусун улантуу үчүн Таластагы жатак мектепке келишет. Ыр күйгө шыктуу Дариканын багына
Ал жерде күчтүү баян ойногон мугалимден жакшы сабак алат. Анан мага жанагы танцуй деген эме чешский, ошону чех тилинде үйрөттү. Ляна деген молдаван ырын үйрөттү. Украин ой на свету месяченька ошону үйрөттү. Анан жанагы Запорож за Дунаем дегенде Оксананын бир мама деген ыры бар. Ошону үйрөттү. Ошону үйрөнүп, анан казактын жанагы эле вальс, казак вальсын ошолорго үнүм жетет да, свободно ырдай берем. Свободно. 1957 жылы андагы Фрунзе шаарында алгачкы жаштардын фестивалы опера жана балет театрында өтүп, шыктуу кыз белгилүү ырчы Сайра Кийизбаеванын көз кырына урунуп, ал кеңешин айтат. Сенин үнүң бар экен, сен керектүү экенсиң, кийин ушул театрда ырдап калышың мүмкүн. Сен 10 классты бүтүп туруп, мына жерде музыкалык училище бар, ошол жерге келгиниң, анан кийин биягын өзүң жолун таап аласың деди. Ошо менен 10 классты бүттүм. Бул жерге келсем эле мени биринчи берде бир старейший, бир жакшы мугалим бар болчу, Алексеева Серафима Ивановна деген, көп кишилерди окуткан. Ошол өзү алып алды, мына сен менен заниматься этесиң деп. 3 курска чейин уже серьезно ырдап калдым, жакшынакай ырларды ырдап. Ал жылдары ар жыл сайын республиканын маданиятын көтөрүү максатында Москвадан атайын комиссия келип, шыктууларды тандап кетишчү. Комиссия дарыканы дароо байкап, Москва консерваториясына сунуштайт. Мурдараак ал жакта Кыргызстандан Кайыргүл Сартбаева, Кубаныч Арзиев, Аманбек Нуртазин, Жайлообек Жалгасыновдор окуп жүрүшчү экен. Тигилер да бүтүп кетип калды баары. Жайлообек экөөбүз эле калдык 5 жыл. Жаңы общежитияга которулдук. Мындан кийин 2 курстун аяк жагында баш кошуп алалычы деп ойлодук. Бир жаңгыз жүргөндөн көрө деп. Ошо менен турмуш өттү. Бүтүп 66-жылы бул жака келдик бүтүп. Опера балет театрына көстөң солист болуп кабыл алындык. Мына кабинетте мен дайыма ушул жерден грим жасап, кийинип туруп жүрөм. Азыр балеттин кыздары мен калган турбайбы ушул жерде мен кабинетим болчу. Мени жаштар билдей берсин. Жакшы. Бул жерде мен 12 жыл иштедим. 12 жылдын ичинде мен 20-тан ашык башкы партияларды ырдап турум. Көбүнчө мына кыргыз партияларында абдан жакшы болдум. Себеби мен жаш болчумун, жаңы келдим. Ошол мен аткарган ролдордун баардыгы өзүмдүн жаш мезгилиме туура келет да. Мына костюмдарын тиккенде айрыкча бизде Арефьев бар болчу, художник. Ошол киши жыргап тикчү да.
Малдыбаев агай менен ошондо биринчи көрдүм, анын ырларын ырдадым. Сайра эжеке менен концерттерде болдум. Махмутов эжелер менен гастролдордо көп болдум. Кызырбек агай менен ырдаштым. Сейдахмат агай менен ырдаштым. Анан бир убактарда биз менен келгендер эми биздин ушу эме болуп калды да. Бул Кайыргүл, Хусейн Мухтаров, Эсен Молдокулова, Касымовдон келди, Шамурзинден келди, Токтоналы Сейталиев, Алматтан келди, Ташкенттен Болот Миңжилкыев келди. Бизде «Любовный напиток» деген бир жакшы опера болгон. Ошонун башкы партиясы Адина деген. Ошону ырдадым. Карменден ырдадым, Микаэла. Азорите стихи деген мен былай бир жаңгыс болчумун. Анан Москвага бара турган болуп калдык. Бул согуштун 35 жылдыгы болчу да. Ошондо бир ай ошол жакта болдум. Ошондо менин 4 айлык кызым бар болчу, кичинекей. Бул жерде бөлөк эч ким жок. Аны үйрөнүшкө дагы 1 жыл керек да ошондой. Анан Юсупов, Султан Юсупович директор болчу. Аны айтты, Даркем, сиз барбасаңыз болбойт. Ошо бул жаңы опера Молчановдун советская опера. Ошону сен ырдаганың, сен аны бара албайм десем, ошол киши айтты. Анда бир инелериңби бирөөнү алып алгыны. Мен хордо иштейт деп жазып коем. Ошол кайтарып турат. Сен мен жардам берет дайыма. Ой, жакшы болду. Мейли деп анан бир жээнимди университетте бүткөн баланы алып алып. Кайыргүл экөөбүздүн профессорубуз бир болду. Рождественская Виктория Федоровна деген. Экөөбүздүн мектебибиз бир да. Бирок эми ар кимге Кудай ар кандай үн берген. Кайыргүлдүк өзүнчө анын үнү драматический сопрано деп аталат. Мындай күчтүү, кубаттуу үн да. Меники лирикалык сопрано. Мисалы Кайыргүл айчүрөктү ырдаса, мындай драматический кичине. Мен Калыйманды ырдайм, анын сиңдисин. Кайыргүл Япониядан келип, жаңы эле анан драматический театрда ошол жерде экөөбүз тең ария ырдап, анан кегисте айтып унутуп айтчыдым. Экөөңөр тең жарышып ария ырдай бересиңерби? Арияны ушу Кайыргүлгө эле бер, сен деги ырлардан эле ырдай бер.
Опера ырчысы Дарика Жалгасынова деп аты жамы жұртқа таанылып, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти наамын алган учурда опера театрын оңдойм тырмакчада деп келген жаңы жетекчинин өзүм билемдик мамилесине каршы туруп, жыйынтыгында театрдан кетүүгө аргасыз болду. Жана камералык ырчы катары ал Республикалык телерадио комитетинин алдындагы чоң симфониялык оркестрдин биринчи солисти болуп орношот. Симфониялык оркестрге баргандан кийин эң жакшысы мурдагы ырдаган бүт классикалык образдардын баарын ырдап чыктым да. Ошонун баарын жаздырдым. Мисалы мен мына бизде бар да, мына вокальный цикл дегендер бар. Менен бөлөк ырдаган башка кишилер жок мындай эмелерде. Ошол жерде мен 3-4 вокалдык цикл жаздым. Ал бир циклда 12ден ырлар болот. Анан романстар өзүнчө, ырлар өзүнчө. Бул артист болгондун дагы бир эң жакшы жагы дүйнөнү көрөт экенсиз. Мен мына Орто Азия жактагы Астанада, Ташкентте, Самаркандта, Шахризабста, Монголияда болдук, Кытайда, Түркияда болдук, Японияда 72-жыл болчу. Москвадан чыгып, чыгыштагы Хабаровскийге чейин ошо жолмо-жол бүтүндөй шаарларга концерт коюп, ошол жакта бир 40 күн жүрдүк да. Хабаровскийдин өзүндө болуп, анан кайта кайттык Москвага. Ошо Москва аркылуу Венгрияга өтүп кеттик. Швецияга бардык. Бул өзүнчө шундук. Андан кийин Германияга бардык. Те жакта полный остров, бул шундук жер, Исландияга бардык. Көп жерлерди көрдүм, ошолордун маданиятын көрүп, анан ошентсе дагы ар кимдин өзүнүн туулган жери өзүнө Мисир дейт. Биздин жерден өткөн жер жок. Сулуулугун караңыз, өзүмө салыштырам. Мен кыргызмын. Мен чынында мен таланттуумун. Ким эле ырдап атыптыр, мына мен баарын ырдап атам. Мен театрга келгенде, менин тегерегимдеги мени менен иштеген артисттер, булардын баардыгы мен үчүн өтө баалуу адамдар. Бирок ошолордун эң арасынан мыктысы мына симфониялык оркестрге барганда Асанкан Жумахматович, бул эл баатыры, бул адам өзүнчө жомок киши. Бул кол жеткис Кыргыздан чыккан ушундай таң кала берем. Мындай таланттуу адам, ушу мунун өмүр баянын карап отурсам, ушунчалык согушка да барып, баарын көрүп, бир колун алдырып, кайта оңдотуп, дирижер болом деп көрбөгөнү, билбегени кимдер менен тааныш эмес. Кандай талант, кандай чоң бир өзүнчө бир жомок экен бул киши. Мунун адамдык касиети, бүтүндөй кыргызга сиңирген эмгеги жалаң мен эмес, ушу тиги Кийизбаевадан баштап бүтүндөй ошолордун баардыгына кыргыз искусствосунун башында турган бир патриарх деп айтабыз биз. Чыңгыз агабыз айткан, бул музыканын пайгамбары деген айткан. Мына ушундай кишинин менен иштеп, ушу кишинин жанында отуруп чай ичип, ушу кишилер менен гастролдо жүрүп, ошенткеним үчүн мен да абдан бактылуу адаммын. Так вот, Асанкан Жумахматов, он как раз и есть пророк музыки. И еще одно качество, в высшей мере проявившееся вот на веку Асанкана Жумахматова, ему именно удалось соединить, сочетать классику, мировую классику музыки, русскую музыку с национальной музыкой, даже с фольклором. Вот это все в его объятиях, это все его великое творческое достижение. Бар болуң.
Дарика эжебиздин көп кырдуу шыгына, жаратмандык акыл ой тереңдигине суктанбай койбойсуң. Алсак телерадио аркылуу Дариканын музыкалык өргөөсү, мезгил жана музыка аттуу искусство чеберлеринин чыгармачылык жолун баяндаган кызыктуу көрсөтүүлөрдү даярдап берди. Адабият жаатында да бир нече китептердин автор болуп, өзү аралашкан каармандардын өзгөчөлүгүн талдап берген чыгармалар болуп калды. Ал эми кол өнөрчүлүк жаатында эженин нукура элдик каармандардан алынган куурчактары өзүнчө бир дүйнөнү камтыйт. Мына ушул багыттарда эжеге суроо узаттык. Өзүңөр суроо бердиңер, мен айта турган сөзүм бар бул жерде. Мен уже 3 жыл болду, мен мына жазуучулар союзуна мени кабыл алган. Ошол «Триумф трагедия» деген китеп чыккандан кийин, баягы Эрнест Турсунов агайдын дагы көп, бир жагынан Гүлсайра эже болду, берки акындар болуп, барлыгы эми катарыбызга кабыл алдык деп бир 6-7 китеп жазып койдум. Ыр китеби көбүнчө. Анан ошондой баягы менин ырларым көпчүлүгү ушу музыкага байланыштуу болуп кетет. Акыркы жазган китебим «Дүйнөнүн өзү музыка» деген китеп болчу. Анан казыркы дагы бир өзүнчө бир 250 бет болгон дагы бир китебим мына чыгайын деп турат. Муну Эрнис агай айтты эле, эмки жаса турган китебиңдин аты «Эсимде болсун» деп. Ошону чыгарайын деп турам азыр. Жүрөгүндө балалык бар, ар бир кишинин. Ошондуктан мен бала кезимде, кыз кезимде абдан курчакты көп ойночумун. Чий курчак албак. Эми мындай примитивный эле курчактар да, мындай эмес. Анан эми мен ойлодум, эмне себептен биз мен кыргызымдын курчагын мен эмеге жеткирем дедим да. Мындай максатына жеткирем, образын ачам деп. Мен ойлоп атам, ачтым го деп. Курчактарды жасаганыма өтө көп болуп калды. Бул 1986 жылы гастролдо Японияда жүргөн кезимде көргөм. Дүйнөлүк курчактарды. Ошондо ойлогом, эмне себептен биздин курчагыбыз жок? Тиги ата тегибизден келе жаткан өзүнчө бир балдар ойногон, биздин чоң энелерибиз жасаган укмуштай илгерки курчактарды мен көрүп калгам. Апам жасап берген. Ошондо ойлодум, Кудайым буйруса, мен да ушуну жасаймын. Бала кезимде ойночу эмес белем. Мен эчен жылдан бери ушул Ташкул мырза менен чыгармачылык байланышта болгондугум үчүн бүгүн Ташкулга тартуу кылып бир нече курчактарымды алып келдим ушул үйүнө. Себеби Ташкул менин курчактарыма жогорку бааны берип эчен жылдан бери мына ушул жерде менин курчактарым тетигине боз үйдүн төбөсүнө чыгып кеткен үчүн ушунчалык таң калып, өзүм ыраазы болуп отурам. Ал эмне? Ал менин талантымды сыйлагандыктын бир чети деп ойлоймун. Кудайга шүгүр, мындай эки кызым, бир уулум бар, кыздарым күйөөдө, бала чакасы менен, уулум менен турам, келиним жакында эле неберели болдум.
Алла таалам бизге ушунча жакшылыктардын баарын берди, аркасында ушундай тарых калды, сонун ырлары калды. Мага баа берип атат. Кыргыз Республикасынын эл артиси деген даңк медалын берди. Акырында манасты берди, эл аралык руханиятты берип атат. Иши кылып мен артистмин деген сөздүн маңызын чыгардым окшойт. Дүние жүзүндө кыргыз деген бирөө эле калк бар. Ушуну бөлөктөр менен аралаштырып отуруп, жок кылып жибербей, ошону нускасын сактап калсак деген менде чоң ой бар. Адамдар бири-бирин түшүнүп жашаш керек экен. Адамдар жаратылыш менен бирге жашаш керек. Сууну дагы төкпөш керек, жөн жок. Мына күнүбүз тийип атат. Бардык нерсени сүйүп жашаш керек. Бири-бирин урматтап жашаш керек. Бири-бирине жардам берип. Мен ошондо ойлойм, кыргыз ошондой болгондо көп нерсе башыбыздан өттү. Мүңкүрөп калган жерибиз жок. Элибиз бар, журтубуз бар, эгемендик жашап атабыз. Ошолор туура жол менен кетсе деген ушундай бир бийик оюм бар.